Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн музыка сабагы. Сабакты даярдаган Жалал Абад облусунун Ноке районуна караштуу номер 1 Жомарт Бүкүнбаев атындагы орто мектебинин музыка мугалими Курманбек Исманов. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эл аспаптар оркестри менен тааныштыруу. Сабактын максаты окуучулар оркестр жана кыргыз эл аспаптар оркестри жөнүндө, Кыргызстанда уюшулган эл аспаптар оркестрлери жөнүндө билишет. Окуучулар чыгармачылык ой жүгүртүүсүн, улуттук аспаптык жана симфониялык музыкага болгон кызыгуусун өнүктүрүшөт. Окуучулар дүйнөлүк жана улуттук аспаптык музыканы, кыргыз жана дүйнөлүк музыка маданиятын баалай билүүгө, сүйүүгө, патриоттуулукка тарбияланышат. Сабактын тиби видео сабак. Сабактын жабдылышы компьютер, мышка, клавиатура, наушник, телефон, диск, динамик, веб-камера жана микрофон. Сабактын методу интерактивдүү метод. Сабактын жүрүшү, уюштуруу. Балдар, азыр музыка сабагы. Сабакка керектүү окуу коралдарыбызды алып, сабакка даярданабыз. Даяр болгон болсок, сабагыбызга көңүл бурабыз. Бул сабакка ата-энебиз менен чогуу катышсак да болот. Ар бириңер сабактан сырткары досторуңар менен өзүңөрчө видео конференция түзүп, топ-топ болуп даярдансаңар да болот. Урматтуу окуучулар, мен силерге жагымдуу маанай тартуулагым келип турат. Андыктан сиздерге Кыялбек Урманбетовдун сөзүнө жазылган Сардарбек Жумалиевдин Бишкегим аттуу чыгармасын тартуу кылмакчымын.
Урматтуу окуучулар, азыр биз сиздер менен Бишкегим чыгармасын чогуу уктук. Андыктан мен ар бириңерге тилегим бар. Ылайым келечегиңер кең болсун. Кыргыздын азамат, акылман, белдүү кыз жигиттерин болушуңарды каалап кетемин. Башыңарга бакыт кушу консун. Илимдүү, билимдүү жаштардан болгула. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы эл аспаптар оркестри менен тааныштыруу. Сабагыбыздын максаты оркестр жөнүндө, Кыргызстандагы оркестрлер жөнүндө маалымат алабыз. Оркестрдин негизделиши, негиздөөчүлөрү, түрлөрү жөнүндө таанышабыз. Тема боюнча түшүнгөнүбүздү кайра айтып берүүгө көнүгөбүз. Эми мен сиздерди бүгүнкү сабакты баалоо тартиби менен тааныштырып өтөйүн. Урматтуу окуучулар, мен силерге алдыда атайын суроолорду даярдагам. Бул суроолор бүгүнкү өтүлүүчү сабак боюнча. Ар бир суроодо 2 суроо бар. Ким канча суроого жооп берсе, мен ошол окуучуга ошончо сандагы музыкалык ачкычты белек кыламын. Экранда көрүп тургандай, биздин атайын WhatsApp группабыз бар, онлайн сабак деген. Ошол онлайн сабакка силердин берген жообуңар боюнча мен жооп жазамын. Мисалы, мынакей Кадырова Айдана 2 суроого жооп берген үчүн мен ага 2 музыкалык ачкыч бердим. Ратбек 3 суроого туура жооп берген үчүн мен ага 3 музыкалык ачкыч бердим. Байжигит 5 суроого туура жооп берген үчүн Байжигитке 5 музыкалык ачкыч бердим. Ал эми жетишпей калган окуучуларга убакыт беремин. Ошентип жыйналган ачкычтарды санап туруп, сабактын аягында мен силерге баа коёмун. Анда эмесе бүгүнкү суроолорго көңүлүңүздү бурабыз. Биринчи суроо: оркестрде ойнолуучу кандай аспаптарды билесиңер? Кыргыз композиторлорунан кимдерди билесиңер? Экинчи суроо: улуттук гвардияга оркестр эмне үчүн керек? Кыргызстандагы оркестрлерден атап бергиле. Үчүнчү суроо: эмне үчүн эл аспаптар оркестри деп аталат? Кыргыздын улуттук аспаптарын атап бергиле. Мынакей урматтуу окуучулар, өзүңүздөр көргөндөй ар бир суроодо 2 суроо камтылган. Анда эмесе чамдагыла, жообуңарды даярдагыла. Эми мен оркестр жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин. Оркестр байыркы грек сөзү. Кыргызчага которгондо театрда сахнанын алдындагы аянтча. Оркестрде чыгарманы түрдүү аспаптарда ойногон музыканттар коллективи коштоп турат. Оркестрдин түрлөрү: симфониялык, кыл аспаптар, үйлөм аспаптар, эл аспаптар, эстрадалык жана джаз. Кыргызстанда алгачкы оркестрлердин бири Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясындагы Кыргыз эл аспаптар оркестри. Ал 1936 жылы орус композитору Петр Шубин тарабынан негизделген. Мындан сырткары Кыргызстанда Карамолдо Оросов атындагы эл аспаптар оркестри, улуттук гвардиянын жана ички иштер министрлигинин алдындагы аскердик үйлөмө аспаптар оркестри, камералык оркестрлерден президенттик Манас камералык оркестри, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын алдындагы Камбаркан, Насыйкат оркестрлери, Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын симфониялык оркестри, Асанкан Жумакматов атындагы Кыргыз академиялык симфониялык оркестри жана Чүй жаштар оркестрлери бар. Урматтуу окуучулар, биз силер менен оркестр жөнүндө кыскача маалымат алдык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызда силер менен Акбаралы Тасмаев агайыбыздын аткаруусундагы «Ошолдо толук кыргызбы» деген чыгарманы үйрөнөбүз.
Пышыктоо, ушулда толук кыргызбы? Ушулда толук кыргызбы чыгармасын обол менен ырдап WhatsApp аркылуу мага жибересиңер. Мен силерге ырдын минусовкасын жиберемин. Сиздер көрүп турган бул экрандагы текст биз үйрөнүүчү ушулда толук кыргызбы аттуу ырдын тексти. Ырдын текстин баарыбыз дептерге көчүрүп жазып алабыз. Же болбосо WhatsApp тиркемеси аркылуу скриншот кызматын пайдаланып сүрөткө тартып алабыз. Урматтуу окуучулар, силерге бир эскертүү. Эгерде мен үйрөтүп жаткан ыр минусовкасы силердин тональностуңарга туура келбесе, анда мындай кылабыз. Силер бул ырды өзүңөрдүн үнүңөр жеткен тональность боюнча ырдап мага WhatsApp'тан голосовой SMS жибересиңер. Мен ал голосовой SMS'ти угуп туруп, мына силер көрүп турган онлайн синтезатор менен үнүңөрдү таап, өзгөртүп, кайра силерге жиберемин. Бул онлайн синтезатор. Андан кийин силердин үнүңөрдү таап алгандан кийин мен атайын өзүнүн музыкалык программабыз бар. Ошол программага кирип туруп, Audio Pitch деген ошол программа менен силердин үнүңөрдү таап туруп, музыканы ошол үнгө тууралап кайра силерге жиберемин. Мына ушундай өңүттө биз музыканы силердин үнүңөргө тууралап, буюрса кийинки сабакка жакшы даярданып келүүгө өбөлгө түзүп алабыз. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Мен сиздерге үй тапшырма берейин. Үйдөн ушулда толук кыргызбы чыгармасын обону менен жаттайсыңар. Китептен жана маалымат булактарынан оркестр жана кыргыз эл аспаптар оркестр жөнүндө окуп келесиңер. Эми мен силердин канча ачкыч топтогон болсоңор, ошол боюнча бааңарды эсептеп, ар бириңерге баа коюп, баалап берейин. Музыкалык ачкычтарды WhatsApp группа аркылуу санайбыз. Үнүңөрдү угамын, ошого карап баалаймын.